Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына каршы пикир билдиришип, бүгүн Бишкек шаарында 1000ден ашуун адам нааразычылык акциясына чыкты. Алгач акциянын катышуучулары темир жол станциясынын алдындагы паркта чогулушту. Чогулган эл алгач эле биз фейк эмеспиз, эркиндик деген ураандарды айтышып, дал ошол мыйзам долбооруна каршы сөздөрдү билдирип жатышты. Эркин сөз эркинен. Эркин сөз эркинен. Баш кесмей бар, тил кесмей жок. Баш кесмей бар, тил кесмей жок. Андан соң акциянын катышуучулары Эркиндик бульвары менен басып Ак үйдүн алдына бет алышты. Азыркы пандемияга байланыштуу митингге чыккан ар бир жаран бет кап тагып, аралыкты сактоону акцияны алып баруучулар эскертип жатышты. Бүгүнкү акцияга бир гана жарандык активисттер, жөнөкөй жарандар эмес саясатчылар да келишти. Реакция деп аталган акцияга саясатчы Өмүрбек Текебаев да келип, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы экендигин билдирди. Маалыматтарды манипуляция жөнүндө мыйзамга каршымын. Эмне үчүн? Анткени Конституцияга ылайык бүгүнкү саясий системанын негизине саясий атаандаштык, саясий конкуренция коюлган. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, пикир эркиндиги болбосо, ой эркиндиги болбосо, саясий конкуренция болбойт. Реакция 3 деп аталган нааразычылык акцияга келген ар бир жаран азыркы бийлик өкүлдөрү бул мыйзам долбоорун колдобой, тескерисинче эл менен болуу керектигин айтып кайрылып жатышты. Бүгүнкү митингдин уюштуруучулардын бири жарандык активист Эркин Нурбаев. Үмүтүбүз бир гана президент Сооронбай Жээнбековдо калды дейт. Бул мыйзам долбоору Кыргызстанда Орто Азия аймагындагы баалуу болгон сөз эркиндигибизден ажыратат дейт. Эми мындай да, бүгүн кадам кылдык, ошонун жообун күтөбүз. Ал жоопко биздин кадам кандай жооп болот, ошого жараша кыймылдап болобуз. Бирок эң негизгиси бизде бүгүн элди дүрбөтүп, элдин үрөйүн өчүрүп, коронавирус кычап атканда элди да кычатуу эмес. Бул болгону биз уктап жатканда ойгонбой, бир гана уйку физикалык мааниде эмес. Руханий жактан ойгонуп атканда биздин ордубузга чечимдер кабыл алып, биз өзүбүздүн укуктарыбызды билбейбиз, атыбызды билбейбиз. Эл ойгонуш керек, талап кылыш керек. Ошо талапка жараша жашаш керек. Акциянын катышуучуларынын негизги талаптарынын бири сөз эркиндигине басым жасабоону жана бул мыйзам долбоорунун авторлору депутаттар Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонованы элдин пикири менен эсептешүүгө чакырды. Эске салсак, жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдарынын каршылыгына карабай аталган мыйзам долбоору 26-июнда парламентте 3-окуудан кабыл алынган. Жалпы интернет колдонуучулар да бул мыйзам долбооруна каршы экенин жазышууда. Гүлшат Асылбаева кетсин! Жөө жүрүш менен Ала Тоо аянтына келген митингдин катышуучулары маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун автору Гүлшат Асылбаеваны мандаттын тапшыруусун жана бул мыйзам долбоорду артка кайтаруусун айтып жатышты. Жарандык активист Урмат Жаныбаев биз фейк эмеспиз, сөз эркиндигинен колуңду тарт деп чогулган эл менен кыйкырып жатты. Биз фейк эмеспиз! Биз фейк эмеспиз! Мы не фейки! Мы не фейки! Мы не фейки! Эске салсак, Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун парламентте көтөрүп чыккан. Дал ушул мыйзам долбоору күчүнө кирсе, Кыргызстанда сөз эркиндигине басым күчөйт деп жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдар нааразычылыгын билдирип келүүдө. Бирок ага карабай, бул мыйзам долбоору парламентте 3-окуудан тең көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен өтүп кетти. Бүгүнкү акциянын катышуучулары үмүтүбүз президентте жана бул мыйзам долбоору мыйзамсыз деп аташууда. Жаңылай Баймуратова, Эрлан Кыдырбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.